слайм жана лего оюнчуктары учурдун эң популярдуу жана өтүмдүүсү. Буларды ар бир экинчи жаш бала билип, дал ушул оюнчуктар менен ойногонго ашыгышат. Алардын бири антистресс катары популярдуулукка ээ болсо, бири интернеттеги видеолор аркылуу жаш балдарды өзүнө тарта алган. Бирок бул оюнчуктардын баасы дүкөндөрдө башка болсо, базарда такыр башка көрсөткүчкө ээ. Кыздарга мына лол куклалар азыр жаш кеткендерден. Лол куклалардын мисалы кичинекейинен чоңуна чейин канча сомдуктары бар? 100 сомдон 350ге чейин болот. Андан деле кымбаттары бар. Антистресс катары, жвачка деле рук деп алышат. Анан чойгулап ойношот, мыжыгып ойнойт. Интернеттен көрүп анын алышат да. 5-6 жылдан бери балдар оюнчуктарын базарда отуруп саткан сатуучунун айтымында лол аталышындагы куурчактардын баасы 150 сомдон 1000 сомго чейин. Ал эми леголардын баасы 500дөн 2000 сомго чейин болсо, антистресс слайм деген оюнчук 20 сомдон 70 сомго чейин. Бул лизун эме көбүнчө бизге жагат, аябай сонун эме деген. Буну мага жактан бияктан алгым келет, бирок аябай сонун. Кармасам мындай тырсылдай берет, ошонусу жагат. Ал эми ошол эле оюнчуктардын баасы престиждүү деп саналган дүкөндөрдө алда канча кымбатыраак турат. 150дөн 4000-5000ге чейин бар. Булар под оригинал, анан оригинал деп бөлүнөт. Оригиналдар кичинекей шариктери 1500дөн 4000-5000ге чейин кетет. Лего дагы оригинал, анан под оригинал деп бөлүнөт. Оригиналдар моглар, булар 5000ден 6000ден өйдө кетет оригиналдар. Мындай слаймдар да бар, булар колго жазылат. Буларга атайын мындай все для слайма деген заказ менен алып келебиз. Булардын баары атайын могуларга үстүлөрүнө коюш үчүн, мындай разнообразие кылыш үчүн. 20 сомдон 200 сомго чейин. Кандай болгон күндө да актуалдуу экен деп эле алып бере бербестен анын балага тийгизген таасирин ойлонуп, ал оюнчук эмнеден жасаларын билип алып берүү керек. Анткени оюнчуктун көпчүлүгү желимден жасалгандыктан оорулардын саны да көбөйүүдө. Тахмина Кенжебек кызы, Инсан Бакиров, Нью ТВ.